Бүгүнкү сабактын темасы суроо талап, сунуштоо. Суроо талап болгондо рыноктогу сатып алуучулар, керектөөчүлөр өзүнүн муктаждыгын канааттандырууда тигир же бул товарларга болгон талаптардын жыйынтыгы мына сатып алуучулар. Ал эми сунуштоо болгондо сатуучу же өндүрүүчүлөр өзүнүн товарларын керектөөчүлөргө сунуш кылат. Демек бул учурда товар жөнүндө сөз болуп атат. Товардын баасы бааны П тамгасы менен белгилесек, прайс, товардын баасы эмнеге көз каранды деген суроо туулуп атат. Товардын баасы товарлардын өндүрүлгөн товарларга болгон суроо талапка, башкача айтканда сатып алуучулардын санына жана сунуштоого көз каранды экендиги көрүнүп турат. Бирок тагыраак айтканда, товардын баасы сатып алуучулардын санына көз каранды. Башкача сатып алуучулардын санын Q тамгасы менен белгилесек, суроо талапты Q тамгасы товардын саны. Ал эми товардын суроо талапты D тамгасы менен белгилейли. D тамгасы менен белгилеген себеби демента деп коет, же болбосо demand англисче, ошол сөздүн негизинде D тамга менен белгилеп атабыз. D тамгасы. Мисалы, менин жанымда бир 50 сом болсо, 50 сомго картошка алайын десем, биринчи сатуучуда картошканын баасы 10 сом, ал эми экинчи сатуучусунда 8 сом. Кайсы сатуучудан алам? Арзаныраак болгон сатуучудан алам. 50 сомго 4 килограмм картошка сатып алып атам. Демек, канчалык белгилүү убакыттын ичинде, белгилүү убакыт бир сааттын ичинде белгилүү баада 8 сом сатылып алынган товардын саны 4 килограмм. Бул суроо талаптын чоңдугу болуп саналат. Суроо талаптын чоңдугу дагы бир жолу айтайын, QD барабар демек 5 килограммга. 5 килограмм мен картошка сатып алдым 50 сомго. Ал эми ушул учурдагы товардын баасы 8 сом болду. Эмнеге көз каранды болду сатылып алынган товардын саны? Товардын баасына. Товардын баасы. Мына ушундан суроо талаптын мыйзамы келип чыгат. Мыйзамы товардын баасы канчалык арзан болсо, бааны П тамга менен белгилегенбиз, же болбосо төмөн болсо товардын баасы, суроо талаптын чоңдугу ошончолук жогору болот. Ал эми тескерисинче, товардын баасы кымбат болсо, суроо талаптын чоңдугу QD төмөн болот. Муну биринчилерден болуп Альфред Маршалл англис окумуштуусу, англиялык окумуштуу математик өзүнүн графика түрүндө мыйзамын түшүндүргөн. Башкача айтканда окторго. Y огу жана X огуна. Y огуна товардын баасын жайгаштырган P тамгасы менен, X огуна товардын саны. Товардын баасы, мисалы, жанагы эле картошканы мисал келтирсек, картошканын баасын жазсак, бааларын жазсак, мисалы, товардын баасы 1 сомдон 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп мисалы. Ал эми Q'га товардын саны 10, 20, 30, 40, 50.
Товардын баасы канчалык арзан болсо, мисалы 1 сом болсо 1 килограмм картошканын баасы 50 килограмм 1 сааттын ичинде өтөт экен, сатылып алынат экен. 2 сом болсо бир аз кичине срооталап азаят экен, 40ка барабар болот экен. 3 сом болсо дагы бир аз срооталап азаят экен. 4 сом болсо 20 килограмм сатылып алынат экен 1 сааттын ичинде. Мына ушул чекиттерди биз бириктирсек, ири сызык келип чыгат. Ушул ири сызык срооталаптын ири сызыгы. Срооталаптын ири сызыгы. Ири сызыгы. Бул D тамгасы менен белгилейбиз. Себеби demand деген англисче срооталап деген түшүндүрөт дагы. Ал эми ушул срооталаптын ири сызыгы срооталаптын өзүн түшүндүрөт толугу менен. Срооталап, картошкага болгон срооталап бирде азайып, бирде көтөрүлөт экен. Демек, ири сызык оңго жылышы мүмкүн экен, анан солго жылышы мүмкүн.